Аллах Таала жана сөзүбүздүн башында бизди таквалыкка буйруган аяттын аркасында ва кулу каулан садида. Силер акыйкат сөздөрдү гана, тууру сөздөрдү гана айткыла деген. Жана дагы Аллах Таала ыйык Куранда айткан: "Я айюхаллазина аману тақуллаха хаққат, я айюхаллазина аману тақуллах ва куну ма'ас садиқин." Аллахка иман келтиргендер, Аллахтан корккула жана чынчылдар менен бирге болгула деген. Чынчылдар менен бирге болгула деген, чынчыл деген сөз бир нерсе айтылган болсо, ошол сөз вакыйга туура келген болсо, авалга туура келсе, ошол чындык деп аталат. Бул биринчиси, мисал айта турган болсо, бүгүн жума күн, бүгүн ыйык жума күн. Бирок айткан болсо, бүгүн пайшамба күн десе, бул вакыйга туура келбей калды. Эмне болду? Бул чындык эмес, бул кәзип, жалган эсептелип калынат. Ошол сыяктуу эле адам ыйманды дагы, мен Аллахтан корком деген, бирок сырткы көрүнүшүндө, кылган амалында ошого дал келбесе, бул дагы чындык эсеп, садыкин, чынчылдар эмес. Мисалы, мушриктер, кафырлар бардыгы Аллахтан корком деп айтат. Анткени жер тербенгенде, кырсык келген убакта бардыгы Аллах дешет. Бул Куранда келген. Бирок Аллах буйругандай жашабайт. Аллах айткан буйрукту аткарбайт. Бул чынчылдар эмес. Булар менен бирге болгула дебейт. Эки жүзүүлөр биздин катарыбызда намаз окушат, орозо кармашат, бирок намазга турганда жалкоо болушат, кээде таштап коюшат, кээде мусулмандардын зыянына зыян бере турган болсо жамандап фитне чыгарышат. Булардыкы ичи менен сырты дал келбей калат, бул дагы чындык эсептелинбей калат. Чындык эмне нерсе? Айтылган сөз ошол вакыйга. Мен Аллахтан корком деди, Аллахтан корккондук сыртка көрүнүш керек. Кандай нерсе менен? Намаз окуу менен, ата-энеге жакшы мамиле кылуу менен, орозо кармоо менен, Аллах Тааланын майрамдарын урматтоо менен. Ва ман ю'аззим шаирилла фа иннаху мин тaqвал кулуб. Кимде ким Аллах Тааланын ушундай ибадаттарын, майрамдарын урматтаган болсо, бул Аллахтан корккон жүрөк болуп эсептелинет. Мына бул нерсе чындык болуп эсептелинет. Жана дагы чындыктын тетириси бул жалган. Жалган эмне? Жалган. Бир нерсенин авалынан тетирисин айтыш. Тагыраак айтканда, азыр таң атты. Таң аткан жок. Азыр түн десе, бул не болду? Жалган болуп эсептелип калды. Жана ошондой эле экинчи дагы түрү, бир нерсени билбей туруп сүйлөгөн болсо дагы бул жалган болуп эсептелинет. Таң атты деди, саатты да караган жок, сыртка да чыккан жок. Бир караңгы жерде отуруп алып туруп таң атты деп айтса, бирок билбейт ал. Бирок чындап таң атса дагы бул жалган болуп эсептелинет. Анткени Аллах Таала Куранда ла тaqfu ma laysa laka bihi ilm. Билбеген нерсең жөнүндө ооз ачпагын деп айткан. Билбеген нерсе жөнүндө сүйлөп коюш бул жалган болуп эсептелинет. Мына ошондуктан жалгандан аруу болгон, тол жалаң гана билген нерсе жөнүндө сүйлөө, же болбосо абалга жараша, кандай абал болсо ошого жараша кылып сүйлөп коюш, бул чындык болуп эсептелинет. Аллах Таала мына ошондойлор менен бирге болууну буйрут. Ва куну ма'ас садиқин. Мына ушундай чынчылдар менен бирге болгула деген. Аллах Таала баарыбызды чынчылдар менен бирге болгон болсун.